рахмат, жакшы иш берип койгонуңузга. Сизге аябай эле көбүрөөк эле 5000 сом берейин дедим, мен болбой калды. Сизге да кол чабуулар болсун, Рахмат. Мына кезекеге буйруса. Биздин бүгүнкү азырынча эң 500 сом уткан ушу Сулайка эжекебиз. Сулайка эжекебиз 5000 сомдук тепкичке жетсе, мен ойлойм, сөзсүз утмаган экен ушу как раз кожо жашка тиешелүү суроо эле жемеңиз. Айнур эже, оюнга катышып бергениңизге аябай чоң рахмат. Байгеңиз кут болсун. Кызыңыз экөөңүздөр. Рахмат. Байгеңиз кут болсун. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм, ден соолуктуу болуңуздар. Атыңыз? Атым Жылдыз. Жылдыз, Жылдыз эже. Кутман күнүңүз менен. Кайсы шакырабыз? Оторбай Маяковский чыгабыз. Кайсы? Оторбай Маяковский. Оторбай Маяковский, буюрса түз мөйдөн ишеткенбиз ушу жол менен. Биздин оюн шарттары жөп жөнөкөй. Сизге азыр 5 суроо берилет. Бул экзаменде коебуз. Оңой суроолор. Сиз туура же туура эмес деп жооп бересиз. Эгер 5 суроого жооп берсеңиз, кийинки баскычка өтөбүз. Кийинки баскычта суроолор биздин сомдун катары менен кете берет. Мисалы, бир суроого туура жооп берсең 100 сом, анан 200 сом, анан 500 сом. 500 сомдон кийин 1000 сом, 1000 сомдон кийин 2000 сом, анан 5000 сом болот. Буюрса сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Утуп алат деген ишеничтемин. Оюн шартын түшүндүңүз, Азыр 4 суроону сиз туура же туура эмес деп жооп бересиз. Башка эч кандай ашык сөз кошмоо жок, Кыргызстандын экинчи борбору Бишкек. Туура эмес да. Туура эмес, азаматсыз. Телефонуңузду Азыр өчүрүп коюучу. звукка койсоңуз. Кызматтан киши. Аялды эркектин оң кабыргасынан жараткан. Туура. Мунуңуз туура эмес. Сол кабыргасынан жараткан. Сизге 2 жолу жаңылууга мүмкүнчүлүк бар. Экзамен суроосу макул. Кийинки 3-чү сурообуз. Манастын небереси Сейтек. Туура да. Туура. Азаматсыз туура. Биринчиңизди кабыл алып коеюн. Кийинки сурообуз. Дүйнөдөгү эң популярдуу ызык суусундук бул чай. Туура, азаматсыз. Сиз биздин экзаменден өттүңүз. Мындан аркы суроолор кичине оорураак болот, бирок акчасы дагы көбүрөөк дегендей да. Анда эмес, Бизде угадай мелодию. Кырдын аталышы? Неме да? Жанагы Мирбек Иманбековдун таластык кызы эле. Азаматсыз, сизде 50 сом байгеңиз бар. Буюрса кийинки тепкичке өттүңүз. Биздин азыркы парламент 6-чы чакырылыштын кайманаты. Бул кайманатты Алмазбек Атамбаев коюп кеткен. Эмне деле бүт политика. Ой, чимкириктер, азаматсыз. Чимкириктер. Буну эми биздин көпчүлүк эле билип калды го деме, кулакка эле сиңип калыш керек. Буюрса сизде 100 сом байгеңиз бар. Кийинки сурообуз. Дүйнөнүн көп бөлүгүн басып алган эң белгилүү монгол. Дүйнөнүн көп бөлүгүн басып алган. Бүт басып, наркы материктерге жетпей калып, жер түгөндү деп айткан бул кайсыл монгол? Сизге подсказка катары кайсыл хан деп айтышат. Жок, Кокон хан деген бул бизге жакын эле, өстүн эле. Кокон хан. Эң таанымал монгол бар го. Ошол 200 сом, хотя бы ушул суроонун жооп берип 200 сом утуп алалы десеңизде. Адрес трек жакындап калдыкпы? Дастама келген, жеткенче мүмкүн ойлонуп таба аласыз. Бул уже оор суроолор тарабынан жаңылууга туура жок.
киносунда эле көрүп жүрөсүз го. Чыңгыз Ханда азаматсыз. Ошону айтайын деп турам эмес, Айтайын деп турасыз. Мениңиз 200 сом бар сизде. 500 сом утап ал деген ойдомун. 2018-жылы Орусияда болуп өткөн футбол чемпионатында кайсыл футбол командасы, кайсыл өлкө биринчи орунду алган? сом эжеке. Бир суроо 500 сом. Футболдун каарманы эмессиз го дейм, жанагы немелерди. Анара кene колупа. Кайры бер, өтүп кетти. Кичине истеп неме оюн бүткөнчө провокатордук коюн өнүн алайык. Макул. Нез болсо дагы белегиңиз футболсу. Биздин ушу такси кызматка калуу тилегиңиз болсо айтып коюңуз. Эфирдегилерге да калуу тилегиңизди айтып коюңуз. Бул прямой эфир болуп атабы? Болуп атат. Прямой эфирде болуп атат и буюрса 3-чү каналдан да көрөсүз. Андан не дейбиз? Бүгүнкү такси шоунун бардык көрөрмандарына ийгилик каалайм. Ойноңуздар, отуңуздар. Соң экен. Бекерде жетип алып келсин да коюңуз. Бекерде жетип келсин. Эң негизгиси барыңыздарга ийгилик каалайм. Ийгилик ар бирөөгө жылмайсың. Ойноңуздар, отуңуздар. Siz çok rahmat ecek işler koyuyorsunuz. Siz kayya öyle köre göre 5000 son vereyim dedim ben olmaya kaldı. Sizge de bol çoğalar oldu ne? Rahmat. Çok rahmat. Sizge emece bugün aldı. Bağınız söyleyip tegi olmayla gelin işte bugün 5000 son utalmış çeke. Uşu aytçı, uşu utatan soru veresin. Pensiyada 75'ke çıkan kemsirge. 5000 son utalsanız Kuday buyursa yo. 6000 son juup salsanız kayda. Hayır. Toşna kalan go. Aytpa. Ejeke neme? Эми чын жүрөктөн кааларым аны каяка каратасыз бүгүн кандай жактарга каратасыз Эде утайынчанан мүмкүн эң башкы сизге каалоо утабыңыз биздин жеңүүчү болуңузчу жеңүүчү барам деди көрсөткө айтпа кой сизге кааларым бүгүн утуңуз көптөн бери утуш болду элек 5000 сом утуп алсаңыз бүгүн мен бир жакшы болот эле бир эфирде башкалар да о эжеке атыңыз кем эле эжеке атым Сулайка 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 1952-жылы туулган все Сулайка эже ошондо жанагы Кожо жаштын келинчегинин аты Сулайка беле? О да, кожо сүйгөнүм да негизи өзүм. Эже бүгүн как раз 5000 сомдук сурообуз ошого тиешелүү да. Акылдуу. Бүгүн эгер ошол 5000 сомго чейинки тепкичке жетсеңиз, жок, 5000 сомго чейинки тепкичке жетсеңиз. Кожо жашта мен илгери бала кезде окугам, кинонун көргөм бир эки жолу. Анан айта берсин. Все, сиз тутуп алып деп ойдом. Эстегенди айта берем. Анда биринчи сурообуз эже. Бир жолу жаңылууга акыңыз бар. Ошо 4 суроого чейин. 4 суроону өйдө чыккандан кийин жаңылсаңыз уже болбойт. Сиз азыр 4 суроого чейин туура же жок деп жооп бересиз. Туура же туура эмес деп. Макулбу? Башка нерсе айтпайсыз. Туура же туура эмес болду. Кыргызстандын экинчи борбору бул Бишкек. Туура эмес. Туура. Жок, туура эмес да, биринчи борбордо. Экинчи суроо. Аялды эркектин оң кабыргасынан жараткан. Шариатта ошондой айтылат, туура деп эсептейм. Туура эмес, сол кабыргадан жараткан, бир жолу жаңылып алдыңыз. Сол демен. Манастын небереси Сейтек. Анан чөйрөсү. Манастын небереси Сейтекти? Туура. Туура, азаматсыз. Кийинки суроо. Дүйнөдөгү эң популярдуу ызык суусундук бул чай. Эң дүйнөдө популярдуу ызык суусундук. Туура эмес. Мен кыргыздар үчүн туура деп айтам. Жок, азаматсыз эже, сиз биздин экзаменден өттүңүз. Кудай буйруса. Сизде 4 суроого жооп бердиңиз, 20 сомго чейин жеттиңиз. Эми кийинки баскычта кичине оорлой баштайт. Бул музыканы аталышы. Мен кандайда айтсам, менин жетимсен ашып калганда мен ырладын билем, бирок аттарын өтө мындай. Ырын тексти болсо эле айтып койдуңуз, кыскача тексти болсо эле. Кайра коюп койсоңуз. Кой эстелеп. Ай жарык, биздин аттагы. Ай жарык, ай жарык. Кайталык. Ай азамат эже. Түшүндөгү кызыл гүлүң жыттадым ай деген. Ошол да эже дал өзү. Макул, 50 сом байгеңиз бар эже. Памятым ушундай.
Бүгүн буйруза куттуу жерден бурчукпайсыз, 50 сомуңуз бар. Кийинки суроо. 6-чы чакырылыштын азыркы депутаттардын жогорку кеңештин кайманаты Чимкирек азаматы эжесинде 100 сом бар. Кийинки суроо. Дүйнөнүн көп бөлүгүн басып алган белгилүү монгол Немеде Чыңгызхан. азаматсыз эже сизде 200 сом бар. Ой. 200 сом утуп алдыңыз буюрса. Мына кийинки буюрса 5000 сомго жетет деп ойлойм эже сизди. 2018-жылы Россияда, Орусияда болуп өткөн футбол боюнча футбол чемпиондугунда 1-орунду ээлеген өлкө. Негизи мен ушундай спортко катышып неме кызыкпайм. Ошон үчүн билбейм. Спортко кырышпайсыз, мейли же. Буну кем бир киши кайдан сизге макул деп дагы бир Неле? Олимпия 1980-жылкы Олимпиаданы билем, ата анан бери анан кийин карабай калгам. Макул. Анда эже бул суроону мындай четке чыгарып коелу. Эми сиздин жашка байланыштуу. Бирок эже сизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Дозуңузга чалсаңыз же, эми бир звонок да. Ийиңизге чаласызбы, балаңызга чаласызбы, колдосуңуз болот, Жерге эң жакын планета. Жерге эң жакын планета Күн да. Эже эң алыс күн эмеспи? Анда азыр айтам. Жерге эң жакын планета. Мүмкүн чалып колдоносуз эже, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз. Эң жакын планета, эң жакын планета. Чолпон жылдызыбы дейм. Нет да. Билбейм. Орусчасы? Чолпон жылдызынынбы? Жылдыз эмес, ушу планетасынын орусча аталышы. Билбейм. Сразу эчкирте кыйналбайт. Венера эже азаматсыз сизге 500 сомдо. 500 сом. 500 сомдо койчу. Португалиянын борбор шаары. Португалия борбор шаары керек мага 500 сом байын деле жетет. Ошого да ыраазымын. Рахмат. Эже анда байгеңиз кут болсун. Мына кежекеге буйруса. Биздин бүгүнкү азырынча эң 500 сом уткан ушу Сулайка эжекебиз. Сулайка эжекебиз 5000 сомдук тепкичке жетсе, мен ойлойм, сөзсүз утмаган экен ушу как раз кожо жашка тиешелүү суроо эле жемеңиз. Береңиз кут болсун. Мейли, рахмат эми. Кептин баары 500 сом утушта эмес. Ушундай акцияга катышып, таласынки бир топ жерге чейин бекер түшүп, сен менен баарлашканыма мен миңнете ыраазымын. Бул 500 сом Аллах Таала буйруп койгон экен. Ишиңерге ийгилик, ушинтип бергиле. Жана да айтып кетпедимби? Бул 360 дегенди бир айт күнү бекер 2 жыл болуп калдыбы, билбейм, түшүп, айттап, анан аябай батамды бергем. Дагы деле ошондой ийгилик айнанайын. Силерди биздин небере, сен мага небере болосуң. Небере балдарыбыз ушинтип иштеп, акча таап, ак эмгегиңер менен, ак ниетиңер менен мындай ысык шуудан алыс болуп, патриот болуп, кыргыз элин ташып, бизге окшогон апаңа ташып, атала бергиле. Көп жашагыла. Кайсы дарека барабыз? Нема? Спецбольница. Спецбольница. Всё. Айтты да эжеке, оюн ойнотуп атты эле бүгүн. Викторина дедиби? Бүгүн башкы байгебиз 5000 сом. Уже буга чейин 200 сом, 500 сом, 1000 сом утушту. Эми 2000 сом менен 5000 сом нээзи табып элек, мүмкүн сиздер болуп каласыздар. Оюнда сиздерге улам 1 сомдук суроо, анан 5 сомдук, 10 сомдук суроо болуп кете берет. Биздин сомдун номерин менен ошо өзө берет. Оюнга катышып жатканыңыздарга биринчиден аябай мен да кубанычтамын, экинчиден ийгилик каалайм силерге. Биринчи сурообуз. Россиянын борбору Ким? Москва азаматсыз. Биринчи суроодон 1 сомдук суроо кетти. 20 сомдук суроо болсо жеңил болот, анан кийин 50 сомдук, 100 сомдук, 200 сомдук кичине кыйындай баштайт, 2 минутта канча секундда бар? Секундтабы? 120 секунд. 120 секунд, экинчи. Үчүнчү сурообуз. Ысык көлдө аке, байке деген сөздү кандай дешет? Кандай деп аташат? Көлдөбү? Аке, байке дегендиби? Ага дейт го дейм. Ага дешет. Үкө дешет. Жок, үкө деп бизде айтат да. Бизде үкө дейт. Бизде кичүүнү үкө дейт. Эми улууларды айтып атам. Биз байке анан аке дейбиз го. Көлдө байкени, акени кандай деп аташат? Эмне дечүлө? Ака дешет. Апа дегенди эне дешет. Ага дегенди
Ооба дейт, ооба. Аба дешеби. аба. Барак абама барам деп жанагы бир неме чыгарды эле. Биздин куудулар. Макул эми сиздерде бир жаңылууга мүмкүнчүлүк бар эже. Кийинки суроо. Эң бийик имарат кайсыл шаарда жайгашкан? Эң бийик имаратпы? Немеде? Дохада. Дохадабы? Катардабы? Жок. Жакындадың, аябай. Бирок ошол тегеректе жайгашкан. Кайсы шаар бар? Өтө таанымал шаар. Өнүккөн шаар. Мединабы? Жок, ошо Катарга эле жакын жайгашкан. Дубайбы, Дубай. Дубайда азаматсыз. 20 сомдук суроо бүттү. Анда бизде кийинки сурообуз бул музыка. Азыр силерге музыка коюп берем. Ошол ырдын аталышын. Ырдын атын, а? Ырдын аты. Же ырдан кичине текст. Мен билем да, Бекборбиев. Азаматсыз 50 сом бар сизде байке. Буюрса мынакей 50 сомдон кийин бизде 100 сом кетет. 100 сомду утуп аласыздар деп. Жана андан ары да жакшы бүгүн ийгиликтер болот деген ойдомун. Бизде уул бала жана кыз бала төрөлөт эмеспи? Жок, мындай суроо болмучу. Келиңиздер. Бойго жеткен адамдын канча тиши болот? Сиздин менин тиш. 32 тиш. Азамат 100 сом бар. Кийинки суроо. Уул бала жана кыз бала болуп төрөлөт го. Ошонун уул бала кыз бала болуп төрөлүшү бул эркектен болобу же аялдан болобу? Кимисинен зависит этет дегенде суроо. Уул баланын тууы. Балабы кызбы төрөлөрү бул эркектен болобу же аялдан болобу? Хромосомасы. Мындан да атасынан болот. Атасынан болот. Азамат 200 сом бар. 500 сомдук суроо. Дүйнө чемпиондугу боюнча футбол канча жылда бир өтүп турат? 4 жылда. Дүйнөлүк боюнча 4 жылда бир. 4 жылда бир. Азаматсыз. Кийинки суроо 1000 сомдук суроо. Жек Воробейдин кораблинин аталышы? Жек Воробейдики? Черная жемчужина. Черная жемчужина. 1000 сом бар сизде. Кийинки суроо. Кожо жаш калып кеткен жалама аска? Кара аскабы? Асканын аталышы? Кожо жаш калып кеткени? Суречке апарып калтырып кеткен асканын аталышы. Жана Зулайка деген эже чишти эле. Бизден 500 сом утты эле. Ошол эже точно тапмак деп ойлойм да. Анан сиздердин астыңыздарда жаңы эле бирөө 1000 сом байге алды, алар дагы таба албай калды. Асканын атын ба? Билесизби? Кинодон аскачы. Не аска деп коюшат. Эми Суречки деп аталып калды да ошол аска. Жок. Асканын аталышы бөлөк, Суречки бөлөк да. Ал көлдүн жакында жайгашкан, ал көлдөгү чокуну ал. Не то деп койчу эле. Катышып бергениңиздерге аябай чоң рахмат. Караскан айтты эле. Байгеңиздер кут болсун. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм, ден болду. Ушундай жакшы викториналарды уюштуруп атканыңарга рахмат. Дайыма ушундай жакшы викториналарды уюштуруп, эл кызматында жүрө бергиле. Рахмат, силерге ийгилик каалайм. Макул, силерге да рахмат, жолуңуз ташыдыр болсун. Айтты да оператор кыз, оюнга ачып коесуз. Мейли катышып көрөйүн. Эже катышыңыз, аракет кылыңыздар. Кызыңыз кошо жооп берсе болот. Атыңыз ким болот сиздин? Айнур эже, сизге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биздин башкы байге 5000 сом. Сиз тутуп алат деген ишеничтемин. Тилектешмин. Суроолор андай деле оор болбойт. Баардыгы эле жеңил суроо. Сомдук суроо. Россиянын борбор шаары. Москва, азаматсыз. Экинчи суроо, бир суткада канча саат бар? 24. Үчүнчү суроо. Көлдө. Биз байке дейбиз го? Көлдө эмне дейт? Аба дейт, азаматсыз. 10 сомдук суроого жооп бердиңиздер, 20 сомдук суроого. Эң бийик имарат кайсы шаарда салынган? Дубай, азаматсың Айсулуу. Буюрса, мынакей бул экзамен суроо деп койчу. 1 сомдон 20 сомго чейинкиси. Буюрса аны ийгилик өттүңүздөр. Кайрылуу болайын эми. King's Cross
музыка табы болот. Жакшылап угуп тынчта туруңуздар. Кайсылары? Көргүнсүздөр, ырдын аты. Может, мүмкүн ырдан кичине кыскачараак текст. Бар. Ошо сөздөр бар, бирок эми ырдын кача бир текст айтпайбы сиз? Bir tak söz айтпаймынчы, так сөз дечи. Бир так сөз? Мындай арасында бир текстен бир так сөздүн. Бул 50 сомдук кой же буюрса. Азамат Мелис, бул өтү деп коюн, бул этапты. Айо, аракет кылдыңыз, Айнур эже. Айнур эже мейли. Макул бул 50 сомдук буйруса сизде 50 сом бар деп коелу же. Кеттик, эми андан ары 50 сомдон кийин бизде 100 сом кетет, Бойго жеткен адамдын канча тиши болот? Так суроо керек эже, бул 100 сомдук суроо, буга эч кандай мен жанагыдай подсказка берип. Просто у человека сколько тиши было? 34, 36, Так бир ойго келиңиздер. Бир ойго келиңиздер. 33 деп коелучу. Эми 33 деген логикага туура эмес келип калат го же. Анткени 34 да? бул логикага туура келип атат, анткени үстүндө мынча болсо, астында мынча болсо дегенчи. Эки дарегибизге жетейин деп калдык эже мына. Буйруса. 1. 32. Интернеттен караган жоксузбу? Суроңуздар кабыл алайынбы? 32. 32 деп, Ооба, 33 туура эмес дежем, кантип эми бир тишин жулса же бир тиш кошуп койсо дегендей. Макул эми. Сиздерде 100 сом байга бар эже. Байгеңиздер кут болду 100 сом. Кийинки сурообуз 200 сомдук. Уул баланын же кыз баланын төрөлөрдө анын жынысын эркектин хромосомасы аныктайбы же аялдыкыбы? Просто кандай болду? Кто определяет хромосому? Девочка будет или мальчик? Мужчина. Эркектики. Эркектики. Азаматстар сизде 200 сом бар. Кийинки сурообуз 500 сом. 500 сомдук суроо. Каймалган эжеке. Бисмилла. 5 сомдук жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Футбол боюнча дүйнө биринчилиги канча жылда бир өтүп турат? 4 жылда бир жолу. Азамат сиз 500 сом уттуңуздар эже, 500 сом сиздерде байгеде бар. 1000 сомдук суроо. Буюрса 1000 сом уттуңуздарчы. 5000 сом уттуңуздарчы же. Дакаңызга жеттиңиздерчи, бүгүн финалга жеттиңиздерчи. Джек Воробейдин кемесинин аталышы? Пираты Карибского морядагы Джек Воробейдин корабли. Черный жемчужина. Азаматсың, 1000 сом бар силерде. Буйруса 2000 сомдук суроо. Кожо жашты билесиздер, барыңыздар эле. Ой, Кыргыздын эмесинде мергенчилик элесинде калган. Ошо кожо жаш калып кеткен асканын аталышы. Эме да, суречки эметкенби? Суречки апарып калтырып кеткен асканын аталышы. Асканын аталышы эмне? 2000 сом, ушуга жооп берсеңиздер, эжеке, айо, аракет кылыңыз. Суречки. Мына дарегиңизге да келип калдык, эки суроого. Суречки. Азыр эже ойнотуп эле.
Сиз кайсылуу? Суречки, так. Асказан. Макул эже, аябай аракет кылдыңыз. Не Аскан? Аскан, Аскан. Кайсы Аскан алып кеткен? Neyse, не зозу эже аракетиңиздерге. Суречки азыр. Көрүлө жүргөн ким ага? Киносунда Аскандын аталышын айтабы айтпай билбейм, бирок китебинде айтылат да. Китебин окуптурму ошо? Китебин окуп аласызбы? Киносун көргөм, китебин окуп. Айнур эже оюнга катышып бергениңизге аябай чоң рахмат. Байгеңиз кут болсун. Кызыңыз экөөңүздөр Рахмат. бүгүн буюрса билеңиздерди билбеңиздерге жооп берген. Ошо биздин таксини колдонуп туруңуздар. Калоо тилеңиз болсо айтып коюңуз эже эфирге. Элге баарыбызга тынччылык каалайм. Кеч эле чоң революция болуп өттү. Эми жаңы президентибизди, жаңы башчыбызды аябай үмүтүбүз чоң. Эң башкысы ушу ден соолук болсун, ушу жаман апаттан бизди кулай да сактасын, экинчи толкун болбой эле тынчылык кетсин. Баарыбызга молчулук каалайм, токчулук каалайм. Эң башкысы ден соолук каалайм. Аман болоду, бар болоду. Ошо бардык 360-тын айдоочуларына дагы баарыңыздарга мен тынччылык болсун, бойдо каршыдан алыс болуңуздар. Ушу чакырып, дайыма колдонуп туруңуздар. Сиздерге да чоң рахмат. Жолуңуздар шыр болсун. Рахмат. Тынчтык болсун. Сиздерге да рахмат.